Акыңар жок сүйүүдөн уялууга, арзышкыла, сүйгүлө, кубангыла. Алтын күмүш дүйнөдөн эмне пайда, ак сүйүүсүз жүрүүдөн уялгыла. Жүрөк сүйгөн инсанга сүйүүңүздү билдире албай жаткан болсоңуз, тартынуунун, уялуунун кереги жок. Себеби жашообуздун бактылуу мүнөттөрү махабат менен турат. Сүйгөн адамдарыңыздарга сүйүүңүздөрдү арнаңыздар. Нечендеген акындар сүйүү жөнүндө ыр жазып, сүрөтчүлөр аны кагаз бетине түшүрүп, ырчылар обонго салып ырдаса дагы, айтылып да, ырдалып да бүтпөйт махабат деген жылдыздар. Бүгүн 6-күнү кечинде программасында сүйүү ыргактарын сиздерге тартылашат. Бүгүнкү чыгарылышта дуэттер менен сонун маек жана ошондой эле сонун чыгармаларга күбө болосуздар. Кызматты Айзада, мен Руслан, биз баштадык. Улуттук телерадио бирок корпорациясында кечки маанай тартуулаган 6-күнү кечинде программабыз кайрадан эфирде. Барыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Ал эми катарыбызды толуктап турган эстрадабыздын жаркын жылдыздары Зарыл Камбаралиев жана ошондой эле Айганыш Абдиева бүгүн биздин кадырлуу конокторубуз. Саламатсыздарбы, көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келдик. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү 6-күн кечинде программасында ырдалып бүтпөйт махабат деген темасында кеп курганын турабыз. Анан сиздер канча убактан бери ошол сүйүүнү даңазалап бирге дуэт ырдап келип жатасыздар. Анан ошол тарыхка барып көрбөйлүбү? Эмне себептен бири-бириңиздер менен ырдайлы деп чечиштиңиздер? Саламатсыздарбы, баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Жакшы суроо болду. Негизи биз 2000 мындан 3 жыл мурда 2020-жылы ошо чогуу бир команда болуп иштеп баштаганда, ал жакта азыркы учурда 3 мырза жана мен жалгыз айым бар. Аны иштеп баштагандан кийин эле ошол бири-бирибиздин сунушубуз менен эле жакшы ошо жеке ырлар менен катар эле дуэт чыгармаларды дагы ала кетсек, жакшы чыгармалар болуп калса дуэтке ылайыктуу экөөбүз ырдап койсок деп Зарлык менен сүйлөшүп эле ошо 2020-жылы биринчи дуэтибиз Сен менде ганасың чыгып баштаган. Ошондон бери 3 жылдан бери эми аралаштырып дуэттерди ырдап келатабыз. Жакшы. Анан Зарлык мырза, эстрада өкүлдөрү эмне үчүн дуэт ырдашат бири-бири менен? Өз жалгыз ырдаса болбойбу? Мен оюм боюнча бул бир аз өзгөчөлөнүп туруш үчүн болуш керек. Эми дайым эле жалгыз ырдай бергенде кээ бир ырлар мисалы дуэтке ылайыктуу болуп калышы мүмкүн, обону жагып калышы мүмкүн, кээ бир учурда баягы сөздөрү дуэтке ылайыктуу болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда дуэт ырдайт го деп ойлойм. Анан баягы үндөрү да бири-бирине мындай жарашыктуу болгондо, кээде ырга кайсы ырчынын үнү туура келет мисалы. Ошол бири-бирине дал келгенде анан ошол ырчы менен дуэт ырдайлы деп сунуштайт го. Демек бирге эле турбайбы? Жанагы эки адамдын жүрөгү бири-бирине жакын болгондо сүйүү пайда болот. Дуэтте да ошондой турбайбы? Үндөр эгерде бири-бирине үндөр сүйүшсө дуэт пайда болот. Үндөр сүйүүсүнөн башталган экен бардыгы. Анан ошол дуэтке шерик тандоодо үндөн сырткары дагы кандай критерийлер бар? Кандай болуш керек? Сырткы келбетиби, балким? Негизи мен өзүмдүн эмем боюнча айтсам, эң биринчи эле албетте дуэт ырдап коюп эле мындай кете берген болбойт болуш керек. Дуэт ырдаганга чейин дагы мисалы ал адам менен сүйлөшүш керек, тил табыш керек. Мамиле кылып көрүш керек. Мүнөздөрү туура келиш керек. Мисалычы, кээ бир адамдар болот, мен өзүмдүн мүнөзүм менен айтсам, мен бардык адамдар менен тил табыша албайм да. Анан Зарлык дагы ошондой болуп атпайбы? Издешпейт да. Кудай жаккан экөөбүз тил табышып калдык. Тил табышып калдык, анан ары чогуу да иштеп калдык. Анын бардыгы эмнеден? Анын бардыгы ошол эки адам тил табышып, экөөнүн ойлору, мисалы чыгармачылыктагы ырларга болгон пландары туурараак келип калган үчүн ошондо дагы дуэт ырдаганга ылайыктуу болот деп ойлойм. Эгерде тил табышпай, бири-бириңди балким жүрүш турушуң, балким сүйлөгөнүң жакпай турса, кантип дуэт ырдайсың? Эң туура айттыңыз. Анан Зарлык мырза, ырдалып бүтпөйт махабат сүйүү деген тема бул негизинде бүтпөй турган дастан. Анан сизге суроо берейин дегеним, сизде 100% махабат бар. Анан ушул 100% пайыздарды бөлүштүрүп көрүңүзчү. Махабат кимге канча пайыз кетет? Бермексиз. Ооба. 100% махабатты алганда Сизде бар да? Сизде бар. Бар, Күнүмдүк жашоодо аны кандай кылып бөлүштүрөбүз? Калькулятор. Махабат эми баарыбыз эле бөлгөндө баягы ата-эне, ата-мекен, дос дегенге бөлүнөт экен. Анан биринчи пайызга сала турган болсокчу? Пайызга салганда 50%-ын өзүн ошол ата-энеге бөлмөкмүн мен. 50%. Анан берки 50-нү мындай майдалап бөлүштүрмөкмүн да. Майдалап дегенде канчадан кимге? Мисалы досторго
5 ел болот дейсизби? Достор, мисалы, досторго азыр 20 бөлүп койсоң, нар жактан дагы бөлүштүрүүгө туура келип калат экен. Ошон үчүн 10-дон 5 бөлүккө бөлүп коймокмун. Биринчи бөлүгү достор. Жок, 4кө бөлөт экенбиз. 4кө. Айрашаңга көрө кас кекти беле. Өмүрлүк, мисалы, жубай тандоо деген болот. Эң туура айтасыз. Ошого бир аз көбүрөөк болуп калат экен. Канча болуп калат? 20 кылып коелу. 20%. Анан 10% мисалы достор керек болот, жакындар, бир тууган дегендей. Ошолорго мисалы бир тууганга 10, досторго 10 бөлүп коелу. Ошо менен туура болот го. Жаман эсептешесиз. Эсептешип алалы да такташып. Такташып, Зарылкын мырза канча пайыз кимди көбүрөөк жакшы көрөт экен дагы дал ушул эфирден пайдаланып биле алдык. Анан дуэт жаздырар алдында чыгармалардан билебиз, Зарылкын мырза өзү дагы обон чыгарат да, сөз дагы жазасыз. Анан көбүнчө дуэт ырдап атканда айганшайм сиз көпчүлүк эмнени кыласыз, эмнени колго аласыз өзүңүз? Ушул жерде мен жооп бере кетейин. Дуэтти негизи мурда өзүм жазып берчүмүн. Обонду, сөздү, анан мен тандаган ыр боюнча, мен элестеткен боюнча көбүнчө жазылып калган ырлар бар башында. Анан ушул акыркы учурларда Айганыш менен чогуу отуруп сөз жазганды үйрөндүк да. Айганыштын ушундай бир сырын ача кетейин. Баракелде, кол чабуулар болсун. Айганыш Абдиева акын да болуп бараттыр. Бардык нерсе жугуш. Бул нерсе бар экен, негизичи. Ичинде бар экен, болгон ошону Алып чыгып алдат окшойт да. Анын дагы жолун таап чыгарыш керек да, эски баягы жаңы азыркы жаштардын баягы эме сөздөр бар го, ал сөздөрдү эмес, баягы эски улуу биздин баягы акын байкелерибиз, аталарыбыз жазган ырларды сөздөр жазат экен да, ошону байкап калып анан баягы кийинки ырларыбызда ошол чогуу сөздөрүн чогуу ойлонолу, ыр баягы сенин көңүлүңөн дагы чын жүрөктөн чыга турган ыр болсун деп ошол акыркы мен сени жакшы көрөм деген ырды ошол экөөбүз жаздык. Бүгүн 6-күнү кечинде программабызда кайсыл чыгармаңыздар жаңырат? Ошол махабат тууралуу бүгүнкү чыгарылыштын темасы махабат тууралуу болгон үчүн биз акыркы чыгарган дуэтибиз ошол мен сени жакшы көрөм деген ырыбызды аткаралы деп турабыз. Ошол. Ал чыгарманын сөзү экөөңүзгө таандык, обону мага таандык. Сизге таандык. Ардактуу көрөрмандар, ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө мен сени жакшы көрөм деген инсан жашасын деген жакшы ойдо биздин конокторубузду сахнага узатабыз. Жакшы көрөм сени жаным бардыгына себеп деп жакшы көрөм жүрөгүң жакшы көрөм мени деп согуп турган күлкүңдү жакшы көрөм жүзүңө толуп турган жакшы көрөм жүрөгүң жакшы көрөм мени деп согуп турган күлкүңдү жакшы көрөм
жакшы көрөм. 6 күнү кечинде программасы бүгүн сүйүү ырларын даңазалаган дуэттер келип бизде конокто болууда. Кийин келген конокторубузду тааныштыра турган болсок, эл сүйгөн ырчылар Гүлан Дайым жана ошондой эле Алмаз Шаадаев. Кош келиңиздер. Кутман кечиңиздер менен, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Бирибизди көргөнүбүзгө өтө кубанычтабыз, Өтө кубанычтабыз. Анан дуэтти ким бири-бирине сунуш берген, ошол жөнүндө сүйлөшүп баштасак, ким сунуш берген? Мен Гүлан экөөбүз нарындык экөөбүз тең жердешпиз. Ошондон улам элеби? Ошондон улам эмес, негизи эле Гүлан жагат мага деп. Калың элдин алдында айта алайын дедим дейсизби? Айбек байке эртең мени жакалап жүрөсүң. Ошо негизи мындай жакшы чыгармачылыктагы чогуу баягы бирге азыр Instagram деген бар эмеспи? Ошондон бирибиз да баягы подписанбыз, көрүп турабыз, анан ушинтип эле эме болуп калдык, кандай болду? Сунуш кылдыңыз. Жок, сиз сунуш кылганда кандай кылдыңыз? Не деп калдыңыз? Студияда чогуу калып. Эже ырдап албайлыбы? Ырдап көрөлү деп. Анан ойлонуп көрөйүн деди же дароо эле жооп бердиби? Мен ойлонуп көрөйүн, 3 күн деп. Билбейм, кандай болду өзү ачык айтканда. Өзүң айтып кетиңизчи. Негизи Алмаз инимди абдан сыйлайм, чыгармачылыгын абдан сыйлайм. Өзү дагы өзүңүздөр көргөндөй мындай шаңдуу шайыр, тамашакөй бала. Анан ошол чыгармачылыгыбызды сыйлашып эле ушинтип бири-бирибизге, мисалы мен ошо дуэттен кеткенден биринчи баягы Алмаз менен ырдап атам азыр мырзалардан. Анан мага деле жакшы болду. Жакында буюрса концерт берем. Ошол айымдардын майрамына карата концерт берип, анан ал жакта жалаң мырзалар ырдаш керек негизичи. Анан айымдарды куттуктап, анан ошол концертке дагы бир ушундай бир мырзалар менен ырдап, мырзалар айымдарды куттуктап ырдаса деген бир дагы бир биздин пландарыбыз менен да ушул дуэт дагы жаралып калды негизичи. Ошондо алды карай ойлонгон экенсиз да, Ооба. Анан ырдап калдыңыздар, сиз айтмакчы. Кандай кызыктар болуп атат? Негизи кызыктары болду. Баягы Гүлан экөөбүз эже менден улуу да. Анан эжеге мен 12 жаш. Баягы жаш улуу да, анан ырдын тексти эжеге жакпады. Мен заказ кылдым ырды. Анан эжеге жактырбай, баягы эски мааниси терең кала турган деп эже ошон менен тартышты. Мен болсо эже кичине бизге жеңилирээк, элге өтүмдүүрөөк деп мен ошол жагын талаштым. Анан ыр ушундай бирок ортодо жакшы бир ыр келип чыкты, мага жакты. Анан кийин эжеге деле жактырып калды бул ырды. Темасы дагы ошо махабат деген ушундай дегенде, махабатты мага түшүндүрүңүзчү эле дедим да. Келиңиздер азыр ушуну сиздерден сурайлычы анда. Махабат. Негизи мындай болду да, мен башында уктум ырды. Анан чын айтканда мындай мага кандай десем эми мындай жүрөгүм анча эле мындай эме кылды да. Анан мен Алмазга айттым, мүмкүн сөзүн алмаштырабыз. Кичине мындай олуттураак кылып, мүмкүн эми баягы мен улуу моундар менен иштешип калганга сөз түрдө обоңго сөзүнө маани берип анан ыр жаратабыз. Анан ошентсем Алмаз айтты, азыр ушундай мага жакты, мындай жеңилирээк ыр болсо баягы элге батыраак сиңет. Анан сөзүн алмаштыр дедим, бирок болбой эле кайра эле ошол сөзгө келип такалып туруп алды. Анан эми баягы дуэтте негизи мындай адам бири-бирин угуш керек да. Мындай менин эле идеям болсун, мен эле мага эле жаксын дебеш керек. Анан баягы Алмазга жагып ошол эле эме жакты, жеке жакшы болду ушундай деди. Анан болуптур деп ошолорду ырдадык. Аягында макул болгон экенсиз да? Макул болдум. Бар бир эркекпиз да деген. Мондук болбойсузбу? Биз кичи болсок да эркекпиз да деген. Сүйүү жашка карабайт деп, Андан сүйүү жашка карабайт деп калдыңызбы? Бүгүнкү темабыз ырдап бүтпөйт махабат. Алмаз мырза, дал ушул суроону сизге берейинчи. Махабат эмне экенин түшүндүңүзбү анан? Түшүндүрө алдыбы? Ооба, негизи ошо диалог, ыр ошо диалог түрүндө бирибизге эме айтып ырдагандай. Анан түшүндүм. Кандай? Махабат эмне экен? Бөлүшүңүзчү биз менен да. Махабат деген бул махабат эже дерсең. Махабат деген бул эме айтып өткөндөй эле ушул негизи көп түрү бар. Бул баягы көрүнбөгөн зат десек болот да, сезим. Эки адамдын ортосундагы ысык нерсе бул махабат деп билем. Бир туугандарга, доско болгон сүйүү бул бөлөк, бирок ошол ысык нерсе бул ошо махабат.
туура айтасыз. Ал эми бүгүнкү 6-күн кечинде программасында кайсыл ыры жаңырат? Махаббат деген ушундай деген сонун чыгармабызды тартылып беребиз. Жалпы махаббат сүйүүчүлөрүнө десең. Сөз обону кимге таандык? Сөз обону Зарлык Камаралиевке кайрылып жаздырганбыз. Зарлыкка таандык. Дал ушундай маанайда ардактуу көрөрмандар бизге жакыныраак келиңиздер дейли, себеп дегенде махаббат деген ушундай аталышындагы мыкты музыкалык чыгарма менен биздин конокторубузду сахнага узатабыз. Сөзден тартынып турам, бирок жактырып турам. Мүмкүн бекен ашык болууга сизге. Сөз айтууга ашыкпа, байкап көз карашыңдан. Күмүн санап турам сенин жашыңдан. Махаббат деген ушундай, жашка карабай деген. Ойго салып аттың аябай деген. Махаббат деген ушундай, сүйүп ашыккан менен. Таанышып бирок жүрөк табышпай деген. Махаббат деген ушундай. Аппак жүзүңүзгө, таптаттуу күлгүңүзгө, суктанууга кантип эми болбосо. Менин айткан ойлорум туура деген ойдомун. Жылуу сөзгө кубанычта болоюн. Махаббат деген ушундай, жашка карабай деген. Ойго салып аттың аябай деген. Махаббат деген ушундай, сүйүп ашыккан менен. Таанышып бирок жүрөк табышпай деген. Махаббат деген ушундай. Махаббат деген ушундай, жашка карабай деген. Ойго салып аттың аябай деген. Махаббат деген ушундай, сүйүп ашыккан менен. Таанышып бирок жүрөк табышпай деген. Махаббат деген ушундай. Ардактуу желе көрүүчүлөр, өзү көрүп тургандай эле бүгүнкү чыгарылышта эң мыкты дуэттердин топтому, андыктан экранга жакыныраак чакыралы. Ал эми катарыбызды толуктап турган профессионалдуу ырчылар десем да жаңылышпайм. Тазим дуэти бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы, көрүүңүзгө кубанычтабыз. Кош келиңиздер. Кош келдик, чоң рахмат. Негизинде бардыгы эле билет, биздин желе көрүүчүлөрдүн бардыгы үй бүлөлүү инсандар. Анан үй бүлөлүү инсандардан куралган дуэттер кандай болот экен деп дагы суроо берип жатса керек. Өзүңүздөр айтып кандай сонун болобу? Анан кызганычтар болобу? Ооба, келиңиздер, ошондон баштайлы. Бир жерге чогулуп каласыздар. Эми адам болгондон кийин адамга карайсың, анан сен эмне аны карап атасың деп. Туура Руслан, туура айтасыз, кызганыч сөз болот. Кызганыч чочкодо эле болбойт дейт эмеспи? Калган жандыктардын баарысында болот. Бул туура нерсе. Бирок аша чапкандык болбош керек да, ошо чегин билиш керек. Ким тараптан көбүрөөк кызгануу болот? Мен жактан го дейм. Мен такыр кызганбайм. Эмнеге? Кызганат ал, калп айтат. Ким үйдө көп кызганат? Мен. Сиз көп кызганасыз. Бирок
андай деле сыртма билинбейт. Анда ичиңизден эле билгизбейли кызганып Көп беребиз. реакция жок. Сүйлөбөй калат. Аз эми айтайын деген болгон аз кызганыч аз бул жерге керек жок. Мен болгону биринчи сүйүүңүздөрдү сурайын деп атам. Баягы эми биринчи сүйүү эми баарыбыздын элесибиз да, болгону бири-бириңиздерден кызганбайсыздар, кесиктикпи? Жок, биринчи, экинчи, үчүнчү сүйүүбүздү биз билебиз. Билесиздер. Анда Жок, биздин кызганыч Үчүнчүгө чейин да. Акыл менен эле, акыл эс менен эле кызганыч. Мындай андай жок. биринчи сүйүүңүздү эстеп кетели. Аты ким болчу? Канчанчы класста? Эмиргазиева Гүлмира деген кыз болчу. Бала бакчада. Өзү салам жолдоп коюшту. Жакында эле көз жарган. Мен чыгып турбайм. Бешбо бек болсун. Аны да билесиңби? Аны да билесизби? Мен классташтарым менен катышабыз да. Эзат деле тааныйт аны. Сен меникин билбей, эсиңде кал. Азыр мен да салам жолдойм дейсизби? Эми чын айтканда классташы, эми мен ойлойм, сиз деле таанышабыз керек. Бала бакчадан биринчи болгон. Сендер ошо. Калган экөөнүч айтпай эле коесузбу же? Ал экөөсү эме университетте бирөөсү дунганка, бирөөсү кореянка болчу. Болгондо дагы. Сиздин баарысын ачып салды картаны. Баарысын ач да, сиздин биринчи сөзүңүз. Аны айтпай эле коеюн зачем? Салам деле жолдобой эле коебуз. Салам жөн эле атын билесиз. Мен Салам да жолдобойм. Чын айткандачы, мен биринчи сүйүүм дегенчи Киану Ривз болчу. Ошо билгем. Ошо Аябай ооруганда ошол жигит мененчи. Аны Алдагы кантип айыктырдыңыз анан? Алдагы ат башылык жигит да. Мен кошом, анан мен да аяктан анан замена кылдык. Бул колдон келишинче. Анан сиздер жаңы топту түзүп, дуэтти түзүп атканда ал убакта үй бүлөлүү элеңиздер или бойдокчулук беле? Үй бүлөлүү болгондон кийин дуэттерди атыңыздар? Ооба. Биз университетте окуп жүрүп студент кезде тааныштык. Чогуу музыка жаатында конкурс, фестивалдарда жүрдүк. Анан чогуу иштеп калдык. Анан үйлөндүк. Үйлөнгөндөн кийин анан дуэт азим жаралды. Анан үй бүлөлүк дуэттин артыкчылыгын айтып өтсөңүздөр. Жана ошол эле учурда кемчилигин дагы. Чалышып бир жерден чогулушабыз, иштейбиз дебейбиз да. Бир жерде чогулуз да. Ар дайым чогулуңуздар. Турбайсыңбы деп. Иштейбиз. Иштегенде да Турбай жазалды. чай үстүндө эле отуруп эле сүйлөшкөнчө эле иштеп кетесиздер анан. Мындай минустарычы? Же жокпу? Ошо да, минустар да ошол да. Чогул, ар дайым чогул. Турбайсыңбы иштейли. Иштейбиз деп. Эки жакта жашасаң, башым оордочу болсо, колум бошобойт деп койсоң баягы ишенип калат да. Чын эле экен депчи. А бuyakта көрүп турат да. Же кача албайсың, же калбайт албайсың деген. Ошон үчүн ар дайым иштегенге туура келет, Анан ырлардын үстүндө эми бир келип иштейсиздер, анан эмнесине көңүл бурасыздар? Эми көпчүлүк азыркы жаштар кара сөз, сүй жөнүндө ырларга мисалы көңүл бурат, ал эми сиздер ыр тандарда эмнеге көңүл бурасыздар? Бардык факторлорго көңүл буруш керек. Анткени сөзү оонда төп келиш керек дегендей. Анан ыр өзү чыгарма аткаруучуга жагыш керек, жарашыш керек. Анан ошого аракет кылабыз. Ал эми дуэттер кандай болуш керек деп ойлойсуздар? Сиздердин ою менен. Менин оюмча андай бир эме жок да, чек жок деп ойлойм да. Мындай сиздерге бир жарашпай калган дуэттерди байкап келесиздерби? Үндөрү балким. Мисалы Зарлыкан Баралиевпен Айган Шабдиева айтты, үндөр бири-бирин сүйүш керек деди да. Туура. Ошондо дуэт мыкты болот. Айкалышып туруш керек. Сиздердин оюңуз боюнча? Үндөр дагы бири-бирине жарашыш керек, анан толуктап туруш керек деп ойлойм мен делечи. Анан бирок баягы мындай дуэт мындай болуш керек, мындай ырларды ырдаш керек, мындай кийиниш керек деген чек жокко дейм да, бул чыгармачылыкта. Чыгармачылык жолдо экөө тилектеш болуш керек. Аткарган чыгармаларында, баягы ырдаганда, аткаруусунда бүт тилектеш болуш керек. Орусча айтканда единомышленник деп коет ошондой. Жакшы экен. Ал эми бүгүнкү 6-күнүн кечинде программасында сиздердин кайсы ырыңыздар жаңырат? Куржунуста акыркы чыгарма Бакытым бол чыгармасы. Сөз обону кимге тандык? Обону Азамат Такырбашевка, сөзү Кубанычбек Сарбаевка. Бул бактылуу бол сизге. Анан бактылуу бол чыгармасы бул эми мындай айтканда үй бүлөлөргө арналган чыгарма или сүйүшкөндөргө? Бактым бол. Ар дайым сиздерди укканда, сиздерди көргөндө ар дайым бизди көрүп жатканча эле көрсөлөр да бактылуу болсун деген чыгарма турбайбы да?
эң туура таптыңыз. Бул чыгармадагы эң баягы маанилүү саптары бүт аламга сүйүм жар салат, жүрөктөрдө өнсүн махаббат. Эң сонун сөздөр экен. Ушул сөздөрдөн кийин биз сиздерди дароо эле сахнанын төрүнө узатууга даярбыз. Тайсым дуэт ырдасын кабыл алып калыңыздар. Менің сеген ашығамыз саға балжытты еріндерін сүйім деген арзың айтат маға жол берге сүйгенмесінде сөзі беркіндікте махаббат сересіне сен мені жашо жарық кені жашарты дүйнөнү ашықты төгіп арзым қомыз қолдарында сезімдерім гүлдеп сүйінің бағында бақытым бол құшағында бүт алаңға сүйім жар салар жүректерді өнсін махаббат ашыруға бақытыңды жарап шамам маған көңіл бөлсін арчаң болом жамандан аластаға мен күйіп өчпөгөн жол берге сүйгенмесінде сөзі беркіндікте махаббат сересіне сен мені жашо жарық кені жашарты дүйнөнү ашықты қырықменен сырың төгіп арзым қомыз қолдарында сезімдерім гүлдеп сүйінің бағында бақытым бол құшағында бүт алаңға сүйім жар салар жүректерді өнсін махаббат бүт алаңға сүйім жар салар жүректерді өнсін махаббат жол берге сүйгенмесінде сен мені жашо жарық кені Жаңды чыгармалар берген 6-ncı күнү кечинде программасында боласыздар дактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Ал эми биздин катарыбызды толуктаган эстрадабыздын жаркын жылдыздары Сагыныч Нашын эле Айгерим Эшим. Көрүүңүзгө кубанычтабыз. Кош келдиңиздер. Кош көрдүк, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Байрамыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Бирге болсун. Бирге болсун. Мана эң жакшы. Жакшы. Тарынган жокпу? Жок. Тарынган деле отурасыз го. Бүгүнкү темабыз ырдалып бүтпөйт махаббат. Бүгүн бизде жалаң гана дуэттер. Анан дуэт менен эми ырдаганда албетте кызыктуу учурлар да коштолсо керек. Сиздерден бир кызыктуу окуя. Бизде дуэт болуп ырдаганда кызыктуу окуялар болуп эле турат анан. Бир эсте калганын айтып өтсөңүз. Ар кандай учурлар болуп турат экен да дуэт. Мисалы кандай? Айгерим айтсынчы. Мындай болгондо ушул дуэтти жаңы жаздырып ырдап баштаганда анан негизи жаздырабыз го, студиядан жаздырып анан жакшы жаттай элек болчук, бирок ошол маалда эле интернет желесинде тарап кеткен. Анан кийин ушул ыр менен бизди тойго чакырып атпайбы. Анан барып жакшы жаттай элекпиз. Анан ал жерде действительно эме
мындай акустикаларын начар ушундай болчу, анан эле жоктон ошол моментте биз фонограмманы ырдаганга туура келет. Еще биз жакшы жаттай элек болчубуз, ошондуктан анан ырдаганда менин ырдаган жеримди Сагыныч байке ырдап салган. Ушинтип биз аябай уят болгонбуз. Ошондой болгон койчу. Анан дуэт демекчи ар дайым шерик десек болобу, айтор бир команда табуу кыйыныраак болот, себеп дегенде үндөр окшош болуш керек жана башка. Ал эми сиздер кандайча дуэт болуп калдыңыздар? Бул чыгарманы негизи башка дагы ырчылар менен мындай элестетип баягы ар кимдин ыры жарашыгы болот да, анан ошого элестетип анан кийин Айгеримди өзүм карындашым катары көрөм, анан Айгеримге айтып көрдүм, анан Айгерим дагы жактырды, ошентип ырдап калдык негизинен. Бирок албетте дуэт чыгармачыл адамдардын негизи ар кандай жылдыздары келишет, келишпейт, ар кандай болот, анан Айгерим экөөбүз пока жакшы эле. Уруша элекпиз. Ойлонуп атасыз го? Бүгүн кичине кечигип калдым, анан атак жакшы эле. Анан бүгүн ырдалып бүтпөйт махабат, деги эле махабат сиздер үчүн эмне? Сагыныч мырза. Эми махабат деген бул адамзатына берилген эң жакшы сезимдердин бири деп билем. Бул сезимдер ар бир адамда болуш керек. Баарыбыз эле махабатка ар дайым кабылып, жакшы сезимдерди алып, жакшы чыгармаларды жазып жүрө эле. Бул махабат деген сезим мындай сыйлуу, эң сезимдердин султаны десек болот. Ошондой деп билебиз. Айгерим айым, сизге махабат деген бул эмне? Махабат деген бул сүйүү. Сүйүү, макул. Айым менен мырзанын ортосундагы сүйүү деп билем. Башка жолун билбейт экенмин. Айтып коюңузчу, сиз айтып коңузчу, айым менен мырзанын ортосунда деп. Ал эми сизде баш айландырган сүйүү болду беле? Баш айландырган сүйүү болгон эмес. Айландырбаган эле сүйүү болгон. Баш айландырган сүйүү болгон. Баш айландырган сүйүүнүн айынан 3 баланын атасы болуп турам азыр. Дагы эле айланып келет башыңыз. Баш айландырган сүйүү. Ал эми бүгүнкү 6-күнүн кечинде программасында кайсы ырды аткарып бересиздер? Биз ошол аткарып жүргөн Кайдасың аттуу чыгармабызды аткарып берели. Сиздер жакшы кабыл алып бересиздер деген ойдобуз. Айгерим. Кайдасын бул чыгарма сөз обону кимге таандык, ошол жөнүндө кемнерге айтып? Сөз обону Кубаныч деген инибизге таандык. Ошол инибизден алдык эле бул ырды. Аябай жакшы ырлар жазат. Учурдан пайдаланып авторго терең ыраазычылык. Анда болсо бизди көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандар дагы Кайдасың деп сүйүүсүн издеп таппай жүргөн болсоңуз, эртерээк жүрөгүңүз сүйгөн инсанга жолуктуруңуз деген жакшы ниетте. Анда биз конокторубузду сахнанын төрүнө узатабыз.
koştosun Narınbayki boştosun Taqdirimiz kapışıp bakıp koştosun Balkim yıldız aydasın Sen gündüzsün tündüz Talas batken çüydüsün Жалалабат гүлдөсүн Нарын балким оштасın Тағдырыбыз табышып бақыт коштосун Сен қайдасың Балким жылдыз айдасың Сен күндүсүң түндүсүң Талас баткен чүйдөсүң Жалалабат гүлдөсүн Нарын балким оштосун Тағдырыбыз табышып бақыт коштосун Тағдырыбыз табышып бақыт коштосун 6 күнү кечинде программасы ар бир үйгө майрам шаң жаратып жаткан учуру, андыктан ардактуу көрөрман бизге жакыныраак келиңиздер. Бизде болсо кийинки келген дуэт бар. Бул дуэтти биз Кыргызстандагы өзгөчө сулуу дуэт десек болот. Кумарат, кош келиңиздер. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кош келдик. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Негизинде Кумарат дуэтине канча жыл болуп калды? 3 жыл болуп калды. Негизинде биринчи сунушту ким берген, ким тараптан, анан эмне үчүн Кумарат деп аталат? Башынан баштасак, өзү биринчи мага Аскар сунуштаган дуэт бололук деп. Сунушту. Анан название аталышын ойлонгондо Аскар мага айтат, бир сүйгөн кызым бар болчу. Ушул жеринен кененирээк уксак болобу? Жакшы экен. Сүйгөн кызым бар болчу, анын аты Кумарат болчу дейт. Аябай көп убакыт сүйгөнүн окшойт. Анан жүрөгүндө ошол кыздын аты калып калып, Кумарат деп коелук деп сунуштаган. Мен башында чын катар эле көрүп, макул деп эле айла жок макул сүйсүн, эми поддержка кылайын депчи. Ушинтип эле кызгана берет. Ал жөн эле Кумарат деген кыздын аты. Биздин сүйгөн эмес, биздин таанышыбыз. Анан аты мага жакчы да, Кумарат деген. Анан буга чейин дуэт кылганга чейин мен продюсер катары башка бир 3 кыздан турган, биздин кыз бурак сыяктуу бир группа ачсамбы деп ойлонуп жүргөм. Анан ошону Кумарат деп коеюн дегем да. Анан аянага айтсам, кел ошол экөөбүз Кумарат болобуз дедиңизби? Алыр эл дейт, анан макул деп ошентип макулдашып Кумарат болуп калганбыз. Кумарат деп, Кумарат деген эмнени түшүндүрөт? Ошону да айтып кетсеңиз. Атын чечмеленишин айтып. Кыздын ысымы. Аты. Ысымы. Ошону бир сурап коюш керек экен. Кумар деген сөздөн чыгат болуш керек. Кумар деген. Демек ошондон улам сизге жаккан экен да? Эми көрөрмандарды, угармандарды кумарланткан бирларды жараталы деген. Демек угуп отурганда рахат ала турган. Көрүп отургандар дагы, азыр бизди көрүп аткандар кошо кумарланып отурса керек, жүрөгүнө так кала турган бир дуэт болобу деп. Анан бүгүн негизинде эле дуэтте кызыктуу окуялар аябай көп болот. Аябай көп болот. Анан сиздерде дагы болду беле? Мисалы сахнада дуэт ырдап атканда сөзүн унутуп калган учурлар, же болбосо урушуп кеткен учурлар болот. Мисалы урушуп, тарышып кеткен учурлар болду беле сиздерде? Эми биз бүгүн эле жарашып отурабыз. Жаңы жылдан бери таарынышып. Демек 6-күнү кечинде программасы уруштургандар дагы буюрса жараштырат. Сүйүүлөрдүн таба электерди табыштырат, жараштырат, кайрылыңыздар дейлиби? Сүйүүсүн айта албай аткандарды дал ушул 6-күнү кечинде программасы аркылуу сүйүүсүн айтат, ачыктайт кээ катып жүргөндөр. Ошондуктан силерге чоң рахмат айтабыз. Бүгүн ушинтип аскар көз жарашып отурабыз. Биринчи январдан бүгүнгө чейин эмне болуп урушуп кеттиңер эле? Кызганып, кызганычтанбы? Ким баштады? Жок, негизи декабрь айы абдан көп иш-чаралар болду.
Анан кийин көбүнчөсүнө аяна макияж кылыш керек, көйнөгүн алмаштырыш керек дегенде аянанын көйнөгүнө карата менин костюмумду алмаштырышым керек. Анан кээ бир кандай бир иш-чараларга жетишпей калатты. Анан бирок 31-инде бир иш-чара биздин Борбордук аянтта боло турган иш-чарага 1 ай мурун жазылып койгонбуз. Айтыңыз. Анан ошол иш-чарага келе албай калды Аяна. Анан кийин ошол 31-инде эски жыл бүтүп атканда ошентип таарынышып бүтүп калды. Демек күнөөнүн баары сизде турбайбы? Күнөөнүн баары сизден унчупай турасызбы? Айтпа. Келбей койгон өзүңүзгө. Анан негизинде дуэтте болуп турат, уруштар болуп турат. Анан эми келе албагандагы бир себеби болсо керек. Эмне себептен жигитиңиз менен жолугуп калып же алыс жакка кетип калдыңызбы? Чынын айтсам, себебин айткымда келбей отурат азыр. Бул историяны айтып берген эле азыр уже мынтип отурам да уялып. Уяла турчу себеп беле. Ал эми бүгүн 6-күн кечинде программасында сиздердин кайсырыңыздар жаңырат? Биздин мен биринчи сүйүм аттуу ырыбызды, чыгармабызды тартуулагалы. Эмне үчүн биринчи сүйүү аттуу чыгарманы тандап алдыңыздар? Эмне себептен? Биринчи сүйүүңүздөргө арнаппы же кандай? Биз өзү ойлонуп атканбыз, бир эски ырды мынтип жаңылап чыгаралы деп. Ушул ырга токтодук. Анан ар бир адамдын биринчи сүйүүсү болот эмеспи? Ушул биздин чыгармабызды угуп, биринчи сүйүүсүн эстеп, кандайдыр бир өзүбүздө мындай эскерүүчү ностальгия. Ушундай эски ырлардан алып, кошуп, жана микс деп коет го, бири-бирине илештирип ырдап атабыз. Ал эми ардактуу көрөрмандар, сиздерде бул учурда биринчи сүйүүңүздөрдү эстеп жатсаңыздар, аны биз жагымдуу ырга жалгаштырууга даярбыз. Кумарат тоордасын, бир гана сиздер үчүн. Жүрбө мен издеген Дүбөлүк кайталаңы сулуу обон Балким болуп жүрбө мен күтпөгөн Тагдырымды жараланган бүтпөс арман О менин биринчи сүйүүм О менин биринчи махаббатым О менин биринчи сүйүүм О менин биринчи махаббатым Тунуп булагындай Неге мынча тазасың, сүйкүмдүсүң Багындырып бүт дүйнөмдү элеп алып Таап алдың ачкычын жүрөгүмдү О менин биринчи сүйүүм О менин биринчи махаббатым О менин биринчи сүйүүм О менин биринчи махаббатым O menin birinci suyum O menin birinci mahabbatim O menin birinci suyum O menin birinci mahabbatim O benim birinci mahabbatim O benim birinci suyum O benim birinci mahabbatim O benim birinci suyum O benim birinci
birinci mahabatım. O benim birinci suyum. O benim birinci mahabatım. O benim birinci suyum. O benim birinci mahabatım. Сиздер сүйгөн 6 күнү кечинде программасы дагы да болсо мыкты маанайда өз берүүсүн улайт. Бизде болсо кийинки келген өзгөчө конокторубуз бар. Эл аралык дуэт десек дагы болот. Казакстандан келген Биржан жана Нурайым. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош көрүнгөнгө кубанычтабыз. Биржан, кош келипсиз. Казакстанда аба ырайы кандай? Жылуу, суук болуп атабы? Казакстан мен Кыргызстан эч кандай айырмачылык жок. Бирдей, экөөү де эки элдин Алматы оңтүстүктүн астанасы болотун болса, сиздерде де мемлекеттин астанасы. Сондуктан эч кандай айырмачылык көрмөйм. Халкы да, эли де, аба ырайы да баардыгы окшойт катты. Эң сонун, эң негизгиси көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Анан дуэт жөнүндө сүйлөшсөк, дуэт кантип жаралып калган, ким тараптан сунуш берген деген суроону берейин. Дуэтибиздин жаралганына бүгүн сиздерге алып келген биздин Аруум сен неге муңайдың деген чыгармабыз. Биржан экөөбүздүн экинчи клипибиз, үчүнчү клипибиз, экөөбүздүн дуэтибиздеги сунуш Биржандар тараптан бизге түштү. Сунуш биздин тараптан түштү. Байкагандарыңыздай, көп адамдар клиптеримизди көргөндөн түсүнүп жатыр. Бул ягни бирин жалгайтын клиптер болгондон кийин кийинки акыркы клипimiz Аруум сен неге муңайдың, ягни мен чет элге окууга кетүүмдү эстеген Нурай муңайган максатында осы ән жарыкка келди. Сол? Айтыңызчы Биржан, ошондо эмнеге Нурайым? Неге Нурайымды тандадыңыз? Кыргыз эстрадасында айымдар көп. Эмне үчүн өзгөчө басым жасап Нурайымды тандап, Нурайым менен бир келип тардайын деп чечтиңиз? Өзү жактыбы, же үнү жактыбы? Же көзү жактыбы балким? Нурайым энди баршаңызга маалым шығар, азыркы таңда эки эл арасында өтө жанагы катты таанымал, үні де, өзі де, тәрбиесі де барлығы ерекше, ешкімге ұқсамайтын. Жөнсөздөр эмес го дейм. Сондықтан бірден біздердің продюсерлеріміздің келісімімен Нурайкаға ұсыныс тастадық. Ол тараптан да қарсылық болған жоқ. Құдайға шүкір, қазір барлығы. Анан Нурайым Биржан тараптан сизге сунуш түштү. Анан айтылды, эми казак улуу кыргыздар менен ырдабайсыңбы деп өзүңүздө ойлонуп, мындай кыз кылыгы менен деп коет го. Өзүңүздө ойлонуп кичине кылыктанган учурлар болдубу? Биздин продюсерлерибиз бар. Экөөңүздөрдүкү бир, түшүнүшүм боюнча. Эки башка, Аслан Камысбай, меники Назира Исмаилова. Мен жалгызымсың деген ыр Казакстанда жакшы тарагандан кийин бизге көп сунуштар түштү. Анан эми Казакстанда таанылып атканда ал жакта да ырдап чыгып алайын деп, анан Биржандардын сунушун кабыл алдык. Дароо эле кабыл алдыңыз, ойлонгон жоксуз. Туура кылыпсыз. Анан айтыңыздарчы, негизи эле бир эмес эки инсан биргеликте ырдаганда түрдүү кызыктуу окуялар дагы болот. Ыр тандоодо болобу, же образ тандоодо, айтор кимиңиздердин оюңуздар биринчи кезекте турат? Энди клиптердин барлыгы Казакстанда түсүрүлгөндөн кийин барлык ауыртпашылык, жүктүн барлыгы мен тарапыма мырза катары, мен мырза катарына түскөндөн кийин кийим жагы, образ жагы, негизи арнайы жумуш жасайтын мамандар бар. Бирок көп жагдайда Нурайымды биз конак тарапынан көрөбүз да. Әрине өзүнүн ар бир клиптин өзүнүн кыйынчылыктары болот, өзүнүн кызыктары катары жүрөт. Сол, нетесиң Нурайка? Нурайым, сиз кандай коштойсуз?
мен кийимдерди тандайм, Биржан алып берет. Азыр Руслан байкап элесиңби мындай жаңы үйлөнгөн 2 жашта эле көрүнүп атат мага көзүмө. Мындай айтканда айтсамбы, айтпай эле койсомбу деп Биржанды карап деппи. Анан эми дуэт жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Өзүңүздөргө кайрыла турган болсок, Биржан мырза, өзүң жөнүндө бир кененирээк айтып кетсеңиз. Деги эле Казакстандын кайсыл жеринен болосуз? Канча бир туугансыз? Мен 1999 жылы Жамбыл облысы Меркі ауданы Ағермен ауылында дүниеге келгенмін. 2017 жылы Алматыға оқуға түсіп, аман-есен жоғарғы оқу орнын тәмамдап, бітірген мамандығым қаржыгер, бірақ бұл өнер жолын хобби ретінде ұстаған болатынмын. Хобби жағы, өзімнің бітірген мамандығыма қарағанда басымырақ болғаннан кейін осы салада қызмет етудеміз. Жақсы. Ең жақсы, Нұрайым, келіңіз сіз дағы. Мен 2005 жылы Ақсыр районунун Кызылжар айылында туылгам. Үй-бүлөдө 2-1 тууганбыз. Азыр Бишкекке келгениме, шаарга келгениме 1 эле жыл болду. Чыгармачылыктан башка кесипке окууга тапшырдым. Ошол жакта айтпай эле коеюн, кайсыда окуйт экенин. Айтпа дедиби, Биржан? Жок. Биржан айтпа деген окшойт. Анан Биржан, биздин кыргыз эстрадабызда өзгөчө сиз баалап чыгармачылыгын сыйлаган ырчы мырза барбы? Мырза, айым, кимдин чыгармачылыгын сыйлайсыз? Кыргыз эстрада өкүлдөрүнүн. Казыркы таңда мен өзім көп байқап жүрмін. Жаңадан осы творчестволық, Қырғызстан творчестволық, эстрадалық творчестволығын қалыптастырып жүрген Зарлық Қамбарәлиев шатаспасам, Айғаныш Абдиева, демек, Биржандын айтканда өзгөчө чыгармачылыгын сыйлаган инсандар булар Зарлык Камбаралиев менен Айганыш Абдиева экен. Нурайым, сизчи? Казакстанга барып атасыз, ал жактын эстрадасын барды менен тааныштыңыз. Ким бар деп койсоң? Биржан Байболдучу. Биринчи эле өзүбүздүн Биржан Байбол. Анан кийин бүтөлүгө Кайрат Нуртас эле жагат. Көп эле казак ырчыларды көрдүк. Садырадин. Кайрат Нуртас эле. Кайрат Нуртас, Жакшы, эң негизгиси биринчиси Биржан экен да сиз үчүн. Эң жакшы чындыгында азыр сиздерди бир гана Кыргызстанда, Казакстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө дагы уккан, көргөн көрөрмандар көбөйө берсин дейли. Ал эми бүгүнкү күндө 6-июнь кечинде программасында кайсы ырыңыздар жаңырат? Арум, сен неге мұңайдың? Айтыңыздарчы, сиздердики жөнөкөй дуэттерден айырмачылыгы бул эки мамлекет, эки элдин атынан биргеликте жаралган дуэт болуп атат. Анан кандайдыр бир кыйынчылыктар болобу? Тилибизден бири-бирибизди түшүнбөй калчубуз. Кыйынчылык ошол эле болбосо. Музыкада тил жок. Казакчаны туура эмес деп ырдай берчүм. Анан азыр ошо тил жагы эле болду окшойт. Кыргызстан, Казакстан окшошко. Жерлери деле, негизи кыйынчылык деле жок. Анан кыйынчылык, эгерде Биржан сизди дал ушундай съемкаларга Казакстанга чакырып калса барыш оңой эле болот атабы? Биржан бул жакка келиш оңой болот атабы? Же шаарда туруп атасыздарбы? Биз бир айда 4-5 жол барып, бизге Алматы жакын эле жер болуп калды. Тез-тез өтүп, ал жагынан да кыйынчылык жок. Нурайкага Казакстан жагып атса, маған Кыргызстан кат жагып атыр, аябай жагып атыр. Себеби ар бир келген сайын өзүнүн бир кызыктары болот. Бүгүнкү келгендин өзүндө де сиздердин дүкендериңизге кирген кезде, "Ой, сен Нурайка мен өлең айтатын бала эмессиң ба?" деп бирден таанып жатат. Сол жагынан өзүм элим әрине өзүм үчүн кымбат кой. Бирок чет элге келгенден кийин, кыргыз эли үстүп құрметтеп жатқандан кейін, осындай құрметке ие болып жатқандан кейін, Қазақстан қарағанда Қырғызстан қатты жана ұнап жатыр да. Кубанычтабыз сизге дагы чоң рахмат. Атайын Казакстандан келип бүгүн биздин эфирде болуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат айталы да. Ардактуу көрөрмандар, дароо эле сиздердин көңүлүңүздөрдү сахнага барабыз. Сүйүшкөн жүрөктөрдү эч качан муңаюуга себеп болбосун.
күнде келем, ең қымбат гүлде берем, күлім деп алмайсың неге? Сүйем деп күл бересің, тез кетіп үлгірісің, гүл менен алдайсың неге? Аруым сен неге мұңайдың, қабағыңнан айналайын, мөлдір моншақ үзіліп түскен жанарыңнан айналайын, сенімсіз деу серпіп көтерген шаштарыңнан айналайын, қастарыңнан айналайын, айналдым. Ченелен мен неге мұңайдым, кешіріңіз ойлон ойын, тартын емес антын беріп тұрған, ақылыңдан айланайын, сөйлетасың сыпайы ғана, үн өзіңден айланайын, бір өзіңден айланайын, айландым. Жағатта күлгөнүңүз, жанымда жүргөнүңүз, жағатта берген гүлүңүз. Өзің сәл биік көру, сағыныш жиып келу, жігіттік мергендік емес. Аруым сен неге мұңайдың, қабағыңнан айналайын, мөлдір моншақ үзіліп түскен жанарыңнан айналайын, сенімсіз деу серпіп көтерген шаштарыңнан айналайын, қастарыңнан айналайын, айналдым. Ченелен мен неге мұңайдым, кешіріңіз ойлон ойын, тартын емес антын беріп тұрған, ақылыңдан айланайын, сөйлетасың сыпайы ғана, үн өзіңден айланайын, бір өзіңден айланайын, айландым. Бүгін біз махаббат туралы маек құрдық. Сүйүү жөнүндө чыгарымдарды уктук. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сүйүүңүздөр ар дайым бекем жана ушундай эле түбөлүктүү болсун. Бир эле учурда эки бирдей адамды бактылуу кылган сүйүү ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашасын. Ал эми биздин сүйүүбүз, ардактуу көрөрмандар, сиздерге болгон чексиз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак, саламатта калыңыздар.